Биздин компания Кытайдан бардык түрүн алып келип беребиз буйрутмага. Машина, ор техника, бүт бардык түрүн. Былтыр гана ишмердүүлүгүн баштаган бул компания Кытайдан жеңил унааларды, ор жүк ташуучу техникаларды жана курулуш материалдарын ташыйт. Кошуна өлкөдөн товар алдырууга суроо талап жогору болгондуктан иште тыным жок. Анан дагы соңку жылдары эки мамлекет ортосунда товар алмашуу үчүн баардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Тагыраагы документ иштерин бүтүрүү, чек арадан өтүүдө эч кандай кыйынчылык жок. Биз деген карасак, элге эмне суроо талап жогору болуп атат. Ал кезде электромобиль болду, ошол кезде кирдик да. Электромобиль, ор техника, башка жанагы стройматериал, товарлар, ошолордун баарын алып келе бердик да. Азыр кыйла жеңил болуп калды. Товарлар мурун деген 1 айда келет эле. Азыр болсо тез келип калды. 2 жумада, 20 күндө ушундай келип калды да. Азыр чек арадан да өтүш батыраак болуп калды да. Уштапта бул компания сыяктуу Кытайдан товар ташып улуттук экономикага салым кошкондордун саны көп. Саясий диалог жемишин берип, Кыргызстандын Кытай менен соода экономикалык алакасы жылдан жылга жакшырууда. Бажы органдарынын маалыматы боюнча былтыр эле мамлекеттер ортосундагы товар жүгүртүү дээрлик 22,71 миллиард АКШ долларына жеткен. 2023 жылга салыштырмалуу 2,9 миллиард долларга же 14,7%га өстү. Салык салынуучу импорттун жалпы көлөмүндө Кытай эл республикасынан келген товарлардын импортунун көлөмү 65,3%ды түзөт. Кытай Кыргызстан үчүн узак жылдардан бери башкы соода жана инвестициялык өнөктөштөрдүн бири. Тышкы сооданын 3/1 дал ушул өлкөгө туура келет. Кытайдан техниканын түрү, унаа, жабдуулар жана күнүмдүк турмушка керектелүүчү товардын түрү импортталат. Ал эми Кыргызстан негизинен айыл чарба продукцияларын экспорттайт. Бүгүнкү күндө экологиялык таза айыл чарба өндүрүмдөрүн Кытайга экспорттоону өркүндөтүү иштери жүрүүдө. Бүгүнкү күндө төө бурчак жана кургатылган жемиштерге биз протоколдоруна Кытай тарап менен макулдашуу жүргүзүп, азыркы учурда президенттин Кытайга иш сапарынын алкагында төө бурчакты Кыргыз Республикасынан Кытайга экспорттоого протоколуна кол коюу, эки тарапты кол коюу иш-чарасы күтүлүүдө. Ошондой эле ушул жылдын аягына чейин кургатылган жемиштердин да протоколун макулдашуудан өтүп, Кытайга экспорттоого уруксат алуу боюнча иштерди жүргүзөбүз. Эки өлкөнүн ортосундагы жүк ташуу көлөмүнүн көбөйүшү Кыргыз-Кытай соода экономикалык мамилелерин жандандырууда негизги ролду ойнойт. Кызматташтыктын жогорку динамикасын сактоо үчүн мамлекеттер Торгарт жана Эркештам көзөмөл өткөрмө жайларынын, ошондой эле Бедел өткөрмө пунктунун транзиттик жөндөмдүүлүгүн жогорулатуунун үстүндө иштеп жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Кытайдын Синьхуа маалымат агенттигине берген маегинде билдирген. Бул жерде мен соода экономикалык кызматташтыктын жогорку динамикасы биринчи эки көзөмөл өткөрмө пункттарынын жумуш убактысынын көбөйүшүндө айкын көрүнүп тургандыгын белгилеп кетким келет. Биз тараптан алардын жумуш убактысын узартууга даярбыз. Биздин кытайлык досторубуз дагы ушул багытта иштеп жатышат. Алсак мурда Кытай тараптан өткөрмө пункттар күнүнө 8 саат, жумасына 5 күн иштесе, 2024-жылдын 1-январынан 31 декабрына чейин алар суткасына 14 саат, жумасына 7 күн иштөө режимине өтүшкөн. Биз бул кадамдарды жогору баалап, Кытай тарапка ыраазычылык билдиребиз. Бул жерде 2024-жылдын 1-мартынан тартып Кыргыз тарап Торгарт жана Эркештам көзөмөл өткөрмө пункттарынын күнүтүнө, башкача айтканда жумасына 24 саат, 7 күн иштөө режимине өткөргөнүн белгилеп кетким келет. Кытайлык өнөктөштөрүбүз да көзөмөл өткөрмө пункттарынын күнүтүнү иштөө режимине өтөт деп ишенебиз. Бедел өткөрмө пункту биздин өлкөлөрдүн достугунун тарыхында жаңы этапты ачып, Кытайдын Борбор Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө жүк ташуунун көбөйүшүнө чоң кошумча салым болоору шексиз. Кыргызстан менен Кытай соода экономикалык өз ара аракеттенүүгө өзгөчө көңүл буруу сунулантат. Мамлекеттер өз ара сооданы өнүктүрүүгө, эки жактуу кызыкчылыктарды көздөгөн, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду жүзөгө ашырууга умтулат. Автандил Бактыбеков, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.